Менде суроо салык инспекциясына былтыр бардык салыктардын чогулуусу боюнча 2024-кө канча планга киргизилгенсиңер? 347 миллиард, 348 миллиард болду. Шайрулла Кыдыршевич, былтыркы жылы 23-жылы биз 24-кө. 24-кө? 24 бюджетке киргизилген. 24-кө 232 миллиард. 25-ке долборуч. 25-ке 268 миллиард. Мына 232 миллиардты быйылкыга чогултуп бүтө элесиңерби? Аракет жасап атабыз бул күндө. Эмненин эсебинен кайрадан дагы 268 кылып койдуңар дейм да, 225-ке. Себеби дегенде сиздерде эми өзүңүздөр билбейсиздер да, ишкерлерден силер көз карандысыздар да. Алар импорт алып келсе, ошондон НДС, ошондон акциздар түшүшү мүмкүн да. Эгерде эмки жылдар келбей калган болсо, анда түшпөй калышы мүмкүн да. Шайрулла Кыдыршевич, бул жерде мисалга мына былтыры соцфонддон мисалы 27,5% болуп аткан болсо, быйылкы жылы биз урматтуу президент 12,5-га түшүрүп берди. Ошонун негизинен, ушул жеңилдиктин негизинде мисалы биз быйылкы жылы 23 миллиарддан ашык жыйналдык да. Ал эми ошол эле түшүрүүнүн негизинде ишкерлерге жеңилдик 30 миллиардка чейин чогултабыз деп атабыз да. Бул жерде дагы көп ыкмаларды колдонгонго аракет кылып атабыз. Мен мына ушул цифровизациянын алкагында биз ойлойбуз ушул 268 миллиардты жыйналабыз депчи. Менде Минфинге суроо, экинчи суроо. Бул жанагы жол тыгынын, Бишкекте жол тыгынын жоёбуз деп атабыз да. Ал жерге өзү Бишкектин мэриясынын бюджети, акчасы жетеби? Анан кийин бул эми мамлекеттик деңгээлде каралып турган маселе да. Анан кийин ошого сиздер бир кийинки жылкыга бир карап бердиңерби ошолорго? Биз да жардам беребиз дегендей ниетте. Себеби деген бул жерге эми чоң акча кетет. Жанагы жолдун үстүнөн надземный, подземный переходдорду кылыш керек да, Бишкек боюнча. Эмки жылкыга пландыштырылып атат. Ошого мамлекеттик бюджеттен каралдыбы, каралбадыбы? Шайрулла Кыдыршевич, туура айтасыз. Мына шаарда көп жылдан бери несвойственный функцияны өзүнө алып төлөмдөр келип аткан, жана медиктердин айлыктары, мугалимдердин айлыктары. Биз азыр мына кезек менен ошо чыгымдарды өзүбүз алып атабыз. Эмки жылга 3 миллиард сом карап бергенбиз. Быйылда 2 миллиард сом каралган. 2026 жылдан баштап 6,5 миллиард сом бошойт буларда жергиликтүү бюджетimiz шаардын. Ошо түздөн түз бул аны пайдаланганга жана сиз айткандай проекттерге жумшаса болот. Бул чыгымдар биз республикалык бюджетке өзүбүзгө алдык да. Ушундай эме өткөн жылдары автобус алып турабыз дегенде ошол жерге да биз салымыбызды коштук, жана кредит боюнча берип атабыз да. Бул жерге жок дегенде бир 100-200 миллион доллардан ашыгыраак чыгым келет да, ошоңго айтканым. Анан кийин мына биржалык фонд боюнча, биржалык фондуңуздар эч кандай иштебей атат, эч кандай киреше алып келбей атат сиздерге. Мына бир 2-3 жылдан бери. Анан кийин ошол биржалык фонддорго башка фонддордон жана санкцияга түшүп калган фонддор бар, ошолордон кайрылып атышат да. Тажрыйбалуу эмелерди, кадрларды алып келебиз дейт. Өзүбүз ушул жерге келип инвестор болуп, ошол жерге мына субъект болуп беребиз. Ушу биржалык фондко дейт сиздергечи. Өзүбүздүн акчабыз менен алып келебиз дейт. Кадрларыбызды алып келебиз, офисибизди ачабыз дейт. Ошого бир мүмкүнчүлүк болобу ошолорго бир шарт түзүп бергенге? Бирок аларга бир шарт коюш керек, ушу биздин дагы биржалык фондду санкцияга киргизип койбой тургандай. Бул боюнча мына биз уже 2 жылдан бери жумуш алып баратабыз. Кыргыз фондой биржага Минфин акционер болуп кирип, условно капиталды көбөйтүп атабыз. Бүгүнкү күндө центральный депозиттар бар, бирок контрагент жок болот. Ошонун баарын условияны түзүп берип атабыз. Жылдын айыгына чейин Кудай буюрса ошонун баары бүткөндөн кийин ошо брокерлерге да жана инвесторго да шарт түзүлөт да. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк убакыт болгон болсо бүгүн бир кире кетсеңиз мага ошол мына биржалык фонд боюнча, инвесторлор боюнча бир кичине багыттар бар эле, ошолор менен байланышканга. Жарайт. Рахмат.